Баткенде кыргыз-тажик чек арасында кайрадан ок атылып, абал чыңалдуу бойдон. Аялдар жана кыздар үчүн коопсуздук тиркемеси иштей баштайт. Орусияга кирүү үчүн ПЦР тест талап кылына баштады. Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Айтмакчы программасы. Кыргызстандын чек ара кызматы Баткен шаарындагы аэропорттун айланасы жана шаар четиндеги имараттар жалпы ракеталык аткылоого кабылганын маалымдады. Баткен центр военкомат гоодуга түшүптүр. Анда шаардагы жарандык объектилер талкаланганы айтылат. Чек ара кызматы 16 сентябрь саат 14:00 карата маалымат таратып, Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы абал чыңалган бойдон калып жатканын билдирди. Анда кыргыз тарап Баткен Лейлек райондорунда катуу уруш болуп жатканын маалымдады. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда саат 13:00 карата жалпысынан бери дегенде 31 адам жараат алып ооруканага түшкөнүн, алардын саламаттыгы тууралуу кийинчерээк дагы маалымат берилерин белгиледи. Кыргыз-тажик чек арасында 16 сентябрь эртең менен кайрадан ок атышуу башталган. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап буга чейинки макулдашууларды бузуп, Кыргызстандын чек арасынын бүткүл периметри боюнча чек ара жана жарандык объектилерге чыккынчылык менен кол салды деп айыптады. Бишкекте Баткендин тургундарына гуманитардык жардам чогултуу пункту ачылды. Гуманитардык жардам катары жөнөтүү үчүн макарон, күрүч, чай, гречка, кумшекер, өсүмдүк майы, картошка, пияз жана башка азык-түлүктөр жана балдар үчүн буюмдар, жеке гигиена буюмдары сунушталат. Ал эми Ак үйдүн алдына чогулган митингчилерге Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов жана бир нече депутаттар чыкты. Полную информацию мы не можем давать, так как некоторые сведения носят секретный характер. Это о военных действиях. Мы в целом и данный вопрос обсудили, получили определенную информацию, но сейчас мы приняли решение создать со стороны, чтобы не вмешивалась в деятельность правительства, не препятствуя действия военнослужащих, тоже не отрывая их от работы, тоже помогать им, содействовать в решении тех или иных вопросов. Создали штаб при Жогорку кеңеши, сейчас один штаб будем создавать в городе Ош и решать те или иные вопросы, которые необходимы в сегодняшней ситуации. Чогулгандар Баткендеги чек ара маселесин чечүүнү, Баткенге аскерлерди жөнөтүүнү, жергиликтүү элди коопсуз жайга көчүрүүнү талап кылышты. Кыргызстанда аялдардын жана кыздардын коопсуздугун камсыздоо үчүн соц коопсуздук тиркемеси ишке кирет. Бул азырынча пилоттук түрдө ишке ашырылып жатканын Ички иштер министрлигинин орун басары Сүйүнбек Ниязбеков Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жыйынында билдирди. Анын маалыматына караганда, коопсуздук тиркемеси Түркия полициясынын мобилдик тиркемесинин программасы менен иштейт. Долбоор Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун колдоосу менен ашууда. Программа үй-бүлөлүк зомбулуктан жана зордуктун башка түрлөрүнөн кыз келиндерди коргоо жана керектүү учурда жардам берүү максатында түзүлгөн. Аталган тиркеме телефонго орнотулат. Ага геолокация функциясы кошулат. Зарылчылык болгондо тиркемени басса, жакынкы аралыктагы милицияга зомбулук тууралуу маалымат түшөт. Орусиянын аэропортторунда сырттан учуп келгендерден COVID-19 каршы ПЦР тесттин жыйынтыгы талап кылына баштады. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Маалыматка ылайык, бул талап Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жарандарына да тиешелүү. Ал эми Орусияга унаа менен барган кыргызстандыктардан ПЦР тест талап кылынбай тургандыгы айтылды. Ушул жана башка жаңылыктарды биз ондун социалдык тармактардагы баракчаларынан көрө аласыздар.